Аялын сүйүп туруп башкага кантип кетишет? Кетпеш үчүн эмне кылып алдын алса болот дейт. Алдын алса болбойт. Кетсе кетсин, кое бериңиз. Мына ушундай макал бар. Мен бул макалды ойлоп тапкан эмесмин. Мени капа болбогула эркектер. Мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дейт. Сиз аны мажбурлап мен менен каласың, мени сүйөсүң деп алып калганыңыз менен бүлөңүздө сүйүү, махабат, тынчтык болбойт. Дагы мына ушундай сөз бар. Сен кимди же эмнени жакшы көрсөң, ошол менен жазаланасың дейт. Байлыкты жакшы көргөн, акчаны жакшы көргөн сөзсүз ошол нерсе менен жазаланат. Тамакты жакшы көргөн сөзсүз тамак менен жазаланат. Өтө ооруп, ашказаны ооруп, мына ушундай болуп. Бир инсанды жакшы көргөн, өтө катуу жакшы көргөн, ошол инсан менен жазаланат. Мисалы үчүн, сизди өтө катуу жакшы көргөн адам же сиз жакшы көргөн адам көңүлүңүзгө катуу жаракат жеткирип коюшу мүмкүн. Өзбекчеде айтышат го, sevgi va nafrat масафасы бир кадам. Сүйүү менен жек көрүүнүн аралыгы бир кадам. Ошондуктан, эгерде кетем дедиби, кетсин. Аллахтан сураңыз. Аллахым мага ким эки дүйнө жакшылык берсе, эки дүйнө бактылуулук берсе, ошол инсан гана мени менен болсун деп. Бир гана ушул Аллахка болгон мээримиңиз сизди ар түрдүү жазалардан куткарат. Аллахтан сураңыз. Күйөөм кетпесин, алдын кантип алайын деп аракет кылбаңыз.